Ысык көл районунун Кара Ой айылындагы бетон заводунун ишке киргенине 1 жыл толо элек. Курулушка эң керек болгон бетон, эленген кум шагыл чыгарган заводдо учурда 20дан ашык айыл тургундары туруктуу иштеп жатышат. Бактияр Шашымбаев буга чейин көп жыл Турцияда, Россияда ар кандай жумуштарда иштеп келген. Азыр бул жердеги эң мыкты адистердин бири. Азыр айлыгы 50 миңден жогору экенин жашырбайт. Өндүрүш мекемесинин ачылганы Бактиярдай адистерди өз мекенине келип кызмат кылуусуна түрткү болууда. Айлық жақсы, жетіштүү болуп атат. Алган айлығыбыз баарына жетип, баары жакшы болуп атат өзүнүн ойдогудай. Мындай караганда ушул чет жакка барып иштеп келген айлыкты деле ушул жерден алып атабыз десек болот да. Ушул жакта азыр 20дан ашык бала иштейт. Баары ушул жерде өзүнүн айылда, өзүнүн жерде заводдун немеси менен камсыз болуп атабыз. Канча деген балдар чет жакка иштеп кетип атышат. Бияк өзүнүн айылга жакшы болуп атат. 20дан ашык бала келип иштеп атат. Баары ушул жумуш менен камсызбыз. Кудай буюрса дагы мындан дагы көбүрөөк, дагы экинчи заводдорду коюп, аякка да ушунча бала алып иштейбиз деп атышабыз буюрса. Чоңдор ушундай жакшы бир пландар түзүп атышат. Адилет Жолдошбек уулу болсо Россияда иштеп жүргөн жерден заводко атайын чакыруу менен келген. Себеби кесиби энергетик болгон Адилет бетон заводуна тийиштүү жумуштун ийне жибине чейин билген мыкты адис. Мурун башында бетон заводто иштечүмүн. Чолпон Таш шаарында. Ал завод жабылгандан кийин Москвага барып иштеп келдим аяктан. Москвада иштеп атканда ошол жактан байкелерин чакырып, завод ачылып атат, келип иштеп бербейсиңби дегенден келгем. Азыр болсо жакшы буюрса. Жумуш жакшы, айлык жакшы. Айырма барбы? Айырма өтө чоң. Москвадан мынтип иштей албайбыз. Бияктан эми өз жерибиз болгондон кийин жакшы экен. Аякта иштегенде кичине кенен-кес иштей албайсыңар. Начальниктер башка болот. Бияктан өзүбүздүн байкелерибиз түшүнөт. Бетон кээркилер эме куюп калат. Подушка куюп калат. Подушка куйганда ал үзбөй бериш керек. Балким 1000 куб алып калышат. 1000 кубту бир сутка берип калган күндөр болот. Ошону үзбөй бергенге аракеттениш керек да. Үзсө ал болбой калат. Заводдун ишке кирүүсүнө айылдан эле ички инвесторлор каражат салышкан. Ал эми жергиликтүү бийлик жакшы колдоо көрсөткөн. Өндүрүш жанданганы буйрутма жетиштүү болууда. Биздин ишкана 2024-жылы август айында ачылганбыз. Ошондон бери жакшы ийгиликтер жаратып келатабыз. Биздин продукциялар болсо ацеф щебень саатына 100 тоннадан чыгарат. Бетонный узел болсо бир рабочий күндө 8 саатта 450-500 куб чыгарып берет. Биздин азыр жайгашкан жерибиз курорттук зона болгондуктан курулуш тармагы аябай өнүгүүдө, курулуштар көбөйүүдө. Ошого биз керектүү материалдарды жеткизип берип атабыз. Бизге дагы айта кете турчу нерсе бул айыл өкмөт менен акиматтын жардамы аябай чоң болду. Ошолордун жардамы менен айтсак ачылдык десек дагы абдан туура болот. Заводдун иши күн сайын алдыга жылууда. Буйрутма көп болгондуктан баарынын муктаждыктарын аткаруу мүмкүн болбой жатат. Мындан улам дагы бир завод линиясын ишке киргизүү белгиленүүдө. Бул үчүн жаңы заводдун жабдыктары алынып келинди. Экинчи завод ишке кирсе, айылдагы дагы 20дан ашык тургундар туруктуу жумуш менен камсыз болот. Жаңы заводубуз боюнча айта кетсем, биздин район туристтик аймак болгонуна байланыштуу курулуш аябай көп болуп жатат. Ошого инертный материал, бетон талап болгонуна байланыштуу биз азыр экинчи заводду дагы тургузганга аракет кылып атабыз. Буюрса алып келип алдык бетон заводубузду. Иран өлкөсүнөн келип атат бул бетон завод. Кубаттуулугу боюнча саатына 150 тонна кум шагыл чыгарат. Бетон болсо күнүнө бир 1000 кубка чейин бере алабыз да бир күндө. Бул заводдо азыр биздин өзүбүздүн айылдагы балдар келип атат, Кара Ой айылынан. Бул Байеттен дагы иштешет. Буюрса экинчи заводко дагы ошо өзүнүн жергиликтүү балдарды ишке тартканга
даярбыз. Анан чет жакта жүргөн, чет өлкөдө жүргөн балдарды дагы атайын ошол балдарды чыгарып атабыз да, именно ошол балдарды. Жакта жүргөндөр эмес. Көбүнчө ошо мигрант балдарды чыгарып иш берели деген ойлорубуз бар. Белгилей кетсек, Ысык көл районундагы Кара Ой айылы туризм тармагына көбүрөөк ыктаган айылдардын катарына кирет. Бирок ишкерлер туризм тармагына эле эмес, өндүрүшкө дагы көбүрөөк ыктай баштаганын айтсак болот. Себеби өткөн 2024-жылы эле жалпы район аймагында 5 ири өндүрүш мекемелери ишке кирген. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык көлөө болсо.